Абакта Райымбек Матраимовдун кан басымы көтөрүлүп жатат. Василий Дашков Россияда жолугуш өткөрүп жүрөт. Өмүрбек Суаналиев тажик тарап эч кимди барымтага алган жок, бул маалымат фейк деди. Мирзиёевдун тил уккан аким контейнер үйдө жашамай болду. Бишкекте патрулдук унаа кырсыктады. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Гүлнара Клара Самат Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды. Гүлнара Клара Самат буга чейин Ата Мекен партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын номер 8 астында ат салышкан. 20 февралда Россия Федерациясынын Москва шаарында Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Василий Дашков, Россия темир жолу ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Павлов менен жолугушту. Бул тууралуу аталган ишкананын маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуунун келечегин, ошондой эле көп тараптуу форматтагы өз ара аракеттенүүнү атап айтканда шериктештикке мүчө мамлекеттердин темир жол транспорту боюнча кеңешинин алкагындагы кызматташтыкты талкуулашкан. Белгилей кетсек, буга чейин журналист Али Токтакунов Василий Дашковдун өлкөдөн чыгып кеткенин жазган. Ага улай жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров жем корду издеп чыккан бийкечтин образын жаратып митингге чыккан. Мынакей аттар баспай алып, аттарды байлап коюп, жөө чыгып кетип атабыз. Калың кардан улам авариялык абалда өчкөн электр аба чубалгаларын калыбына келтирүү үчүн 2 электромонтер ат менен Токтогул районуна караштуу Толуктан Сарыгамышты көздөй. Ал эми 2 бригада Сарыгамыштан Толукту карай текшерип келишкен. Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунун Токтогул районундагы жогорку чыңалуудагы жабдууларды тейлөө бөлүмүнүн кызматкерлери болсо, унаа жолу жабылгандыктан Төө Ашуу тараптан Жумгал району аркылуу кечээ күнү жолго чыгышкан. Белгилей кетүүчү жакта 73 чакырым аба чубалгы тең тоону аралап өтөт. Бул айылдарда жол каттамы татаал болгондуктан ноябрь айында жол жабылып калат. Азыркы факт боюнча жанагы 3 атуу кармалып алардын баардыгы бүгүнкү күндө именно процессуальный оформление болуп калды. Ошон үчүн мен азыр бияктан биздин представителдер, анан органдын представителдери, ата-энелер менен ошол жакта сүйлөшүү жолу менен аяка барып келишти. Баткенде Тажикстанда кармалган жарандардын жакындары нааразычылык акциясына чыгышты. Алар менен облустун жетекчиси Өмүрбек Суаналиев бүгүн 22 февралда жолукту. Суаналиев билдиргендей, тажик тараптан кармалган кыргызстандыктарга ата-энелери менен барып жолугушат. Чек ара мыйзамдарына ылайык, жаран ошол территорияда кармалса, алардын үстүнөн административдик жаза катары айып пул салынат. Мындай мыйзам биринчи Кыргызстанда кирип 1 жыл мурда иштеп баштаган. Бизде тажик жарандарын кармаганда 228 миңден 260 миң сомго чейин сот аркылуу штраф коюлган. Бүгүнкү күндө 11 жаран бизде кармалып турат контрабанда боюнча. Эми Тажикстандагы бул мыйзамды иштетип баштады. Ал жакта кармалган 5 жараныбызга дагы айып пул салынат, деди Баткен облусунун жетекчиси Өмүрбек Суаналиев. Ал ошондой эле тажик тарап кыргыз жарандарын барымтага алыптыр деген фейк маалымат тарап жатканын басып белгиледи. Наманган облусунун акими Шавкатжон Абдуразаков президент Шавкат Мирзиёевдин катуусын уккандан кийин жашоо шарты өтө татаал Бунёткор айылына көчүп барып, контейнерде жашайм деген чечим кабыл алды. Мирзиёев аталган облустун жашоо шарты менен таанышып жүрүп, Бунёткор айылына капысынан кире кетүүнү чечкен. Жашоочулар кыштакта таза суу, газ жоктугун, жолдор талкалангандыгын, таштанды көйгөйү бар экенин айтып даттанышкан. Жыйынтыгында өлкө башчы облус жетекчисин жана бир катар атка минерлерди катуусын калган. Көп өтпөй облус акими Шавкатжон Абдуразаков жергиликтүү эл менен жолугуп, көйгөйдү жерден чечип, элдин турмушун өзүнүн жон териси менен сезүү үчүн Бунёткор айылына көчүп келерин айтты. Эми мен силердин кошунаңар болом. Айыл жетекчилигинин имаратынын жанына контейнер койдуруп, ошол жерде жашайм. Сыртында облус акиминин үйү деген жазуу болот, деди Абдуразаков жарандарга. Маалыматка караганда, ал биринчилерден болуп, көп жылдан бери каралбай калган таштанды полигонун жаап, анын ордуна 3 гектар жерге таштанды эргөө боюнча ишкана ачууну пландап жатат. Кыйноого каршы улуттук борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагы экс-премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев жана бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовго жолугуп чыкты. Анын айтымында Абылгазиев ачкачылык кармаган жок. Ал эми Райымбек Матраимов кан басымы көтөрүлүп жатканын айтып берген. Эки шектүү тең тергөө абагынын шартына кызматкерлерге дооматы жок экендигин билдирди. Буга чейин Абылгазиевдин ачкачылык кармап жатканы жөнүндө кабарлар чыккан болчу.
Бишкек шаарынын 7-апрель менен Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде патрулдук автоунаанын катышуусуна жол кырсыгы катталды. Маалыматка ылайык, патрулдук автоунаа Дэу Nexia унаасы менен кагышкан. Алар айып короого токтотулуп, учурда кырсыктын чоо жайы иликтенип жатат.